Жумалык режиссер Мехмет Ада Өзтекинин 7 камерадагы керемет тасмасынын бет ачары менен башталды. Бул тасма учурда дүйнө жүзү боюнча популярдуу болуп, миллиондогон көрүүчүлөрүн табууга жетишкен. Фильмден Кыргызстанда да көрөрмандары табылды. Мындан сырткары бир жуманын ичинде баскетбол шакекчеси Магузер Сүйүүнүн өмүрү, Мадраваштар Киндиктөбө анимациялык фильми, Өмөр жана биз аттуу тасмалар көрүүчүлөргө акысыз көрсөтүлөт. Негизги максат кыргыз-түрк маданий алакасын жакшыртып, кинонун күчүнө негизделген. Эки өлкө ортосунда дагы бир көпүрө куруу менен достукту бекемдөө. Анан биздин дагы кино тарткандар үчүн бул баягы тажрыйба алмашууда кээ бир технологияларды үйрөнүүдө абдан пайдасы бар. Анан бул жакка келген оюнчулар, актерлор менен биздин режиссерлор, кино жаратуучулар, мен ойлойм, бир орток бир долбоорлорду жасаганга аракет жасайт го депчи. Түркия менен Кыргызстан бул мындайча айтканда бир тууган эл. Бир тилде сүйлөйбүз, бир маданиятыбыз бар. Ошондуктан окшош маданияттын дүйнөгө таркалып атканы биз үчүн чоң сыймык. Жумалык Түркиянын Маданият жана туризм министрлигинин алдындагы кинематография департаментинин, Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу жана ассоциациясы тарабынан уюштурулган. Самалыктын алкагында Түркиядан келген режиссерлор, актерлор жана продюсерлер менен кыргызстандык киноактерлор жолугушууларды өткөрүп, биргелешип тасма тартуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү. Öncelikle Kırgızistan'da olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Түрк тасмаларынын жумалыгы бизди жаңы идеяларга жетелеп жатат. Анткени ноябрь айында Түркиянын Стамбул шаарында кыргыз киносунун жумалыгын өткөрөлү деп макулдашып жатабыз. Мындай кадамдардын жардамы менен маданий алакабыз артат. Анткени биздин маданиятыбыз, тилибиз, динибиз бир. Kırgızistan aslında ben binlerce yıl önce geldim çünkü Мен Кыргызстанга биринчи жолу келген жокмун. Буга чейин жок дегенде 30 жолу келгем. Бирок менин рухум мындан 5000 жыл мурда эле келген. Анткени менин ата-бабаларым бул жерлерде жүргөн. Ошондуктан биз дайыма Кыргызстан ата журтубуз деп айтып келебиз. Фестивалдын жардамы менен биз эзелтен бери келе жаткан достук мамилебизди кино аркылуу бекемдейбиз. Буйруса эки эл биргеликте ийгиликтүү долбоорлорду жүзөгө ашырабыз деп үмүттөнөм. 16 октябрда башталган 5-түрк фильмдеринин жумалыгы 21-нде жыйынтыкталат. Бир жума бою жалпы көрүүчүлөрдүн назарына популярдуу түрк фильмдери сунушталат. Түрк кино сүйүүчүлөрү Бишкек шаарындагы Манас кинотеатрына келсе болот. Максуда Кудайбердиева, Алмаз Нурманбетов, Ала Тоз 24.